Bir adamdan bir kitap eldik dolboru. Бизде эмне үчүн ошо аймак аралап жүрүп жаштар эмнеге китеп окубайт десек, чындап окубагандай да себептери бар экен да. Окуйун десе, китепканаларда баягы эски имарат, эски китептер менен турат. Ал жака жаңыча мамиле керек болуп турат да. Жаңыча, жаңы китептер барсын, жаңы имаратта турсун, жаркыраган жайда турса, китептин барагын эскиртип окуйм дегендер толтура. Ошондой гана жаңы мамиле бере албай атабыз. Биз жаштар телефонго кирип кетти, оюн ойноп кетти деп күнөөлөйбүз да, бирок ага альтернатива сунуштабайбыз. Биз альтернатива катары ушул китепти туура багыт катары көргөнбүз. Бул китеп дүйнөнү өзгөрткөн да. Ошо жараткан Алладагы дүйнөнү өзгөртүш үчүн бир пайгамбар бир китеп жөнөтсө, ошол дүйнөнү өзгөрткөн экен. Ал эми бир китепти окуп коюу бул адамдын кичине болсо дагы акылын азык болуп, аны өзгөрткөнгө бура алат деп ишенебиз.